Саламатсыздарбы студенттер. Бекмаматов Усмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдына түзүлгөн Жалал Абад колледжинин диний тарбия кыскасынын окуучусу Ажыкулов Жумабек Анарбекович кезектеги аралыктан онлайн видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы волейбол оюнундагы коргонуу эрежелери. Ал эми сабактын максаты волейбол оюнундагы коргонуу эрежелерин үйрөтүү жана көрсөтүү. Сабактын ден тарбия сабагынын күтүлүүчү натыйжалары волейбол оюнундагы коргонуу эрежелерин билишет жана аткара алышат. Алгач ден тарбия сабагында 3 бөлүктөн турат. Ден тарбия сабагы биринчи бөлүгү даярдоо бөлүгү, экинчи бөлүгү негизги бөлүк, ал эми үчүнчү бөлүгү жыйынтыктоочу бөлүк. Азыр биз биринчи бөлүгү даярдоо бөлүгүнөн баштайбыз. Даярдоо бөлүгүндө негизинен жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр, жай басуу, чуркоо, ушул сыяктуу денени кысымдап алабыз дагы. Андан кийин негизги бөлүккө өтөбүз. Катарга тизилип, андан кийин дененин ичине кысымдап алуу үчүн чуркайбыз. Андан кийин жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөр жасайбыз. Азыр эми жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдү баштайбыз. Негизинен көнүгүүлөр баштан баштап буттун учуна чейин жасалыш керек. Бул көнүгүүлөрдүн негизги максаты сабак учурунда оюн учурунда болобу травма албаш үчүн, колду бутту кайналбаш үчүн ушундай көнүгүүлөр жасалат. Анда эмесе кеттик. Биринчи көнүгүү баштан баштап кол белде башты оң жактан 4 жолу, сол жактан 4 жолу айландырабыз. Кеттик. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ушул жерде айта кеткен турган нерсе, ар бир көнүгүүнү 7 жолдон 10 жолго чейин кайталашат керек. Эми экинчи көнүгүү колду желкеде алдыга 4 жолу, артка 4 жолу айландырабыз. Кеттик. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Андан кийинки көнүгүү кол белде оң колду сол тарапка, сол колду оң тарапка ийилип көнүгүү жасайбыз. Кеттик. 1, 2, 3, 4. Бул көнүгүү дагы 7 жолдон 10 жолго чейин жасалыш керек. Баштан баштап желкеге өттүк, желкеден белге өттүк, эми белден ылдыйга карай бутту жасайбыз. Бутту бириктиребиз дагы, тизелерге колду коюп, оң тарапка 4 жолу, сол тарапка 4 жолу айландырабыз. 1, 2, 3, 4. Сол тарапка 1, 2, 3, 4. Андан кийинки көнүгүү волейболдон негизинен эле бут тарапка күч келгендиктен бул белден ылдый көнүгүүлөрдү көбүрөөк жасашыбыз керек. Кийинки көнүгүү оң бутка отурабыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Андан кийинки көнүгүү болсо оң буттап 4 жолу, сол буттап 4 жолу, 2 буттап 4 жолу секиребиз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ушул
көндүгүүлөрдү 7 жолунан 10 жылга чейин жасалышы шарт. Урматтуу студенттер, шуну менен негизги жыйынтыктуу даярдоочу бөлүктү жасап, денени кысып эми кезек негизги бөлүктө. Негизги бөлүктө сабактын темасы боюнча сабак өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы волейбол оюнундагы коргонуу эрежелери болгондуктан волейбол оюнуна кыскача тарыхынан токтоло кетсек. Волейбол оюну 1895 жылы АКШнын Массачусетс штатында дене тарбия окутуучусу Уильям Мурган тарабынан ойлоп табылган. Ошол жылдардан бери азыркы күнгө чейин волейбол өз популярдуулугун көрсөтүп келет. Негизги волейбол оюну командалык оюн болгондуктан ал бир командада 6дан 2 команда 12 оюнчу ойнойт. Ал эми волейбол оюнундагы аянтынын размери болсо узуну 18 метр, туурасы болсо 9 метр болот. Ал эми сетканын бийиктиги эркек балдар үчүн 2 метр 43 сантиметр, ал эми аялдар үчүн 2 метр 18 сантиметр болуп эсептелет. Ал эми волейбол сеткасынын узуну 11 метр, туурасы 1 метр болуп эсептелет. Бүгүнкү сабактын темасы коргонуу эрежелери болгондуктан волейбол оюнунда кандай коргонуу эрежелери бар, анын жолдору кандай, кантип коргонобуз, ошол жөнүндө айтып көрсөтө кетсек. Волейбол оюнундагы коргонуу эрежелеринин эң негизгилерин көрсөтө кетсек, волейбол оюнундагы волейболчу алгачкы абал деп коет. Алгачкы абал бир бут алдыда ким кайсы бутка ыңгайлуу болсо ошол буттун алдыга коюп, бир бут кичине аркарак коюп, жана ийилген абал. Ушул абал волейболчунун алгачкы абалы болуш керек дагы. Ал эми коргонуу эрежелеринде болсо астынан алуу жана үстүнөн алуу эрежелери бар. Орусча айтканда нижний прием и верхний прием деп аталат. Азыр эми силерге астынан кантип коргонуу керек ошону көрсөтөм. Астынан мындай абасына топ ар жакка кетип калышы мүмкүн. Топтук волейбол оюнунда коргонуу үчүн волейбол оюнунун кайсы жерге түшүп келет, ошого жараша турган жергерди өзгөртүп, волейбол тобун алганга аракет кылышкан керек да. Ал эми кийинкиси үстүнөн алуу эрежеси, коргонуу эрежесиндеги үстүнөн алуу эрежеси болсо, дәл ушундай алып туруп, мындай үстүнөн алып бериш керек. Негизинен волейбол оюнунда коргонуу эрежелеринин негизгилери ушулар: астынан жана үстүнөн алуу эсептелет. Волейбол оюнундагы дагы бир негизги коргонуу эрежеси, коргонуу көрүнүшү бул тосмо коюу эрежеси болот. Башкача айтканда, каршылаш жактан чабуулга өтүү эрежеси
жайган абалда эки жака жайып, мындай сеткадан өткөрүп, топтун траекториясы топ кайсы жакка чабуу жасаса, ошол жакты тосконго аракет кылып, коргонуу эрежесин же болбосо тоскон коюу эрежесин ишке ашырса болот. Кезектеги сабактын кезектеги бөлүгү бул 3-чү бөлүгү сабактын жыйынтыктоочу бөлүгү болуп эсептелет. Жыйынтыктоочу бөлүктө сабактын жыйынтыгын чыгаруу, денени калыбына келтирүүчү көнүгүүлөрдү жасоо, дооф низ деген көнүгүүлөрдү жасоо жана үйгө тапшырма берүү. Бүгүнкү сабагыбыздын үйгө тапшырмасы волейбол оюнундагы волейбол тобунун траекториясы канча жана волейбол тобунун салмагы канча. Андан кийинки тапшырма волейбол оюну боюнча дүйнөлүк биринчилик кайсы жылы кайсы шаарда өткөрүлгөн жана кайсы мамлекет чемпион аталган. Ушул тапшырмалар боюнча кайтарым байланыш жасап жөнөткүлө. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болуңар.